почему тийбеш керек? Адам Буга атуунун алдында сөзсүз түрдө коопсуз чаралар суралат. Коопсуз тартпа. Уже даяр турат жарганга. Түрдө окту кармап калуучу каражатка каратып колдонгон зарыл. Ушул жерден абайлап түшүш керек. Эң кооптусу ушул кышында, ушул жер. Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин Түштүк Батыш оперативдик командачылыгына караган бардык аскер бөлүктөрүндө 2025 жаңы окуу жылына карата түзүлгөн пландарынын негизинде коопсуздукту сактоо боюнча сабактар өткөрүлдү. Коопсуздук сабактары 2024 жылдын 28 ноябрында Ош гарнизонунун өздүк курамы үчүн 36-806 аскер бөлүгүндө атайын дайындалган окуу ордуларында өткөрүлдү. ал снаряд уже какой-то бир искра жетпей калат. Шундаса искра жетип, ошо менен силер жеткирип коюшуңар мүмкүн да. Тийгенде жарылып кетиши мүмкүн. Желательно тийбеш керек. Сабактардын жүрүшүндө аскер кызматкерлерине сабактын жетекчилери тарабынан курал-жарак, ок-дары, жарылуучу заттар менен иш алып барууда коопсуздук чараларын сактоо жөнүндө түшүндүрмөлөр берилди. Ол жактан муну ырыткандан кийин сразу жата калышыңар керек. 3-4 секундтан Ал эми чарбалык, медициналык аскер техникалары менен кызмат аткарууда аскер кызматкерлерине мисалдарды келтирүү жана каражаттарды колдонуу менен сабактын жетекчилери практика жүзүндө түшүндүрүп беришти. Коопсуздук чараларын сактоо менен ар бир аскер кызматкери өздөрүнүн ден соолугуна, ошондой эле аскердик кызматка терс таасирин тийгизбей, залакалуу көрүнүштөрдүн алдын алууга болот. Кышында ушул жерде абайлаш керек. Мына ушул жерден бут таяк түшүп атканда, при высадке түшүп атканда. Билбеген себептерден ушундай булар пайда болуп атат, көрдүңүздөр, Эскерте кетсек, мындай сабактар аскер бөлүктөрдө 6 ай сайын өткөрүлүп турат.